Биздин иш күнүбүз эртең менен 8:15 баягы врачебный утренний конференция дейт. Ошого чейин 10-15 мүнөт мурда келип, отделениедеги оорулар менен бир сыйра обход кылып, андан 8:15 конференциябыз башталат. Конференцияда кечеги күндөн бүгүнкү күнгө чейинки канча шаар боюнча ошол канча больной түштү, эмне менен түштү, кандай жардам берилди, ошолорду эртең мененки конференцияда разбор болот. Андан кийин бүгүнкү боло турган операциялардын баары эртең менен ошол конференцияда доклад кылынат да. Анан ар бир операциянын пландарын ошолорун обсуждение кылып, андан кийин отделениеге келебиз да, эртең менен анан баягы кадимкидей иш күнүбүз башталат да. Кечээки операциялар кандай болду? Жакшы, кыймылы пока ошондой эле, Мойун оорубай калды. Температура жок. Анда дагы бир 2-3 күн дегидратационный терапияны башташ керек. Алатоо невропатологко чакыргыла, консультация берсин. Декомпрессияны пока бере бериш керек. Неврологическому отношению азыр особый деле движение болбош керек. Главное потеря жок да. Ошол анда азыр силер ишиңерди, баарыңар өзүңөрдүн ишиңерди кыла бергиле. Бүгүн канча операция бар? Ошол операцияда. Саламатчы. Чачтырдыңбы? Кетпес. Закрытый компрессионный перелом больная лежит. Закрытый компрессионный перелом тела L1 позвонка. Посттравматический синус турбайбы, а? Хорошо. Консервативный, да? С ушибом мягких тканей грудного и поясничного отдела позвоночника с болевым симптомом. Ну, костная структура нормальная, а? Чисто консервативная терапия, да? Булжак. Контроль вам? Здесь больная состояние после переднего корпородаза. Сау. Канча күн болду? 6 дней. Баш атасызбы? Корсетти кийип алып, оору жоголдубу баягы оору? Три-четыре. Омурткасы бул жерде 3-4 омуртканын ортосунда жанагы эме деп коет остеохондроз. Остеохондростун проявлениясы грыжа. Ошол грыжа боюнча операция болгон. Кеч коюлган, а? Тетановый кеч коюлат. Бул жерге искусственный диск да, своего рода. Бүгүн 6 күн болду операцияда. Жакшы. Басып жүрөт. Рахматчы. Так, здесь больная тоже нестабильность на уровне L4, L5, L5 позвонков. Здесь, Только поступила? Данные обследуем, да, вчера поступила. Больная обследуем. Функциональный снимок. Функциональный снимок. Сегодня на МРТ. Ну, все равно функциональный снимок сделайте с центрацией луча на L4, L5. Хорошо? Здесь свободно, да? Состояние после операции на уровне C7 позвонка. Здесь самый сложный перелом. Bizde медицина тилинен взрывной перелом жарылат да. Ошондой взрывной перелом болуп, осколоктор жүнүн жакты көчтө жылып, анан жүндү кысып калган да. Ошондон кысып, анан кол буттарга эме өрөт да, таасирин берип, баягы мышечный сила 5 балл болсо, булар ошону жоготот да. Анан азыр активный барбы? Кымдатыңыз? Ярослав болчу. Кече операция кылдык. Кече.
ошол осколоктордун баарын алып жүнүндү бошотуп, анан кийин ошол алынган жердин ичине имплант коюлат. Имплант сыртынан анан пластина менен бекитилип, азыр бүгүн операциядан кийинки кечээ эле операция болгон. Өңүнө караганда операция болбогондой эле так жакшы. Буюрса берде эми узакка эме керек да, лечение көпкө, узакка. Анан буюрса динамика жакшы, восстановление болот, Кудай кааласа. Эми мына 84-жылы бүттүм. 36 жыл болуптур да, ушул медицина тармагында иштеп атканыма. Иш жолум Оштон башталды. Интернаны Ош областтык больницасына өттүк. Андан кийин Жаңы жол территориялык райондук больницасында травматолог болуп баштагам. Ошол жерде 1 жыл иштедим. 1 жылдан кийин кайра келип окууга тапшырып, ал убакта клинический ординатура деп койчу, 2 жылдык окуу бар эле. Ошол окууду бүткөндөн кийин анан Воронцовка Таш-Төбөдө институт курортология деген бар. Ошол институт курортологияда иш жолум ошол жактан баштады. 2003 жылга чейин ошол жерде иштедим. 86 жылдан 2003 жылга чейин ошол институт курортологияда Таш-Төбө айылында иштедик. 2003 жылы бул жерде центр ачылгандан кийин ушул жерде башында главврач болуп иштедим. Андан кийин илимий иштер боюнча орун басар болуп иштеп келатам. 87 жылы кандидаттык диссертациямды жактагам. 2010 жылы докторлук диссертацияны Москвада жактагам да. Ошондон бери эле ушул центрде иштеп келатабыз. Мен кичинекей кезимден эле эс тартып баштагандан эле ошол атам айта берчү да, сен врач болушуң керек. Мен врач кесипке жете албай калдым деп, ал өзү 4-курска чейин ошо медициналык институтта окуган. Анан 4-курстан баягы семейное положение деп коет, ошо тууралуу окууну таштап, ошо менен окубай калган да. Анан ошо мен жетпеген эмеге силер жетишиңер керек деп ошо кичинекейден айта бергенден эле ошо медицина тармагын эметип калып, ошо биз үй бүлөдө 10буз, 11 тууганбыз. Эң улуусу мен. 4 медик чыктык. 4-өөсү адам врачы болсо, 2-өөсү мал врач болуп чыгышты. Калгандары башка кесиптерге кетти да. 4-өө ошол медицина жагын тандап алышты да. Өмүр бою эсте кала турган бир пациентим бар. Ал кезде жанагы бизде медицинада айтып коет, болезнь Бехтерова деп, кишини бүгүп коет да. Анан кийин ал өзүн күндү көрбөй калат, патологду карай албайт. Бүкүрү деп коет го, ошондой болуп. Анан жаш бала, 25-26-лардагы бала. Ал убакта мен да жашмын, 42-43-тün тегерегинде. Анан ошол убакта ошо болезнь Бехтерова деген ошол ооруду операция кылып түзөгөнбүз да. Болезнь Бехтерованын стадиялары бар да. Анан жанагы ошол эгерде омуртканы жанагындай кылып койсо, айла жок, бул уже дарылай албайсың, түзөшкө туура келет. Болезнь Бехтеровада суставтарды да, муундарды да эме кылып коет да, жабыркатып коет. Ошол убакта жарабай калган муундар болсо, азыр айтып атпайм, алмаштырыш керек деп. Ошондой кылып алмаштырабыз.
Бул туаса эмес. Bunun причинасы бүгүнкү күнгө чейин бүткүл дүйнө жүзүндө чечиле элек. Но вирусный этиология деген баягы термин кичине более подходящий да. Болезнь Бехтерева бир кезде внезапно появляется, кантип, качан, эмне причинадан болгонун пока эч ким айта албайт. Но и внезапно бир убакта организмден кетет ал оору. Кеткенде последствия калтырып кетет да. Кейбірлерге легкий формасы менен ооругандардын последствиясы азыраак болот. Анан жанагындай катуу ооругандардын последствиясы ошол жанагы омуртканы даже болгон кайсыл жерде кыймыл болсо ошону жоготуп койгондор да бар. Даже оозун ача албай калгандар болот. Бехтеревадачы. Бүгүнкү операцияга бара турган пациент аял киши, жашы 57-де. Диагнозу медицина тили менен айтканда коксартроз деп коет. Двухсторонний коксартроз, же болбосо деформирующий артроз тазобедренных суставов деген да, орусча айтканда. Анан кийин ал кишинин рентгенологический компьютерный данныйлары боюнча дарылай турган стадиясынан өтүп кеткен да. Консервативный дарылаганга мүмкүнчүлүк уже жок. Оору акыркы стадиясында, бул стадиясында только замена сустава кылынат да. Искусственный шарнир коюп беребиз. Но шарнир койгондон кийин кадимки эле мурдагы өзүнүн бутундай болуп калат, өзүнүн суставындай кылып, таканча өмүрүнүн акырына чейин кызмат кыла берет ал шарнирдүү сустав деле. Ошондой мүмкүн болсо ошо операционныйга барсак дейм да, уже больныйга наркоз берилип калды. Бул обязательный процедура. Açık koyduk. 54 5 eкен. 54 5. Коксартроз деген адамдын эки жамбашында боло турган процесс да. Ошол эки жамбаштагы убагында дарыланбай калса, ал акыркы стадиясында өтөт да, киши баса албай, тура албай, кыймылдары жоголуп, анан айла кеткенде ушул операцияга барат да. Операциянын максаты муунду алмаштырасында ордуна металлический полимерный шарнир деп коет. Ошо шарнирди коюп койсо, ал баягы мурдагы өзүнүн муунундай кылып эле кызмат кыла берет да. Ушундай нерсе. Бирок ошого жеткирбегендей болуш керек да адам баласы. Ну, каалайбызбы, каалабайбызбы, где-то бир 10-15% элдер ушундай эмеге барышат, операцияга, айла жок.
алдын ала симптомдору көбүнчө бул оору тегерегинде мисалы үчүн позвоночный столб турат да. Көпчүлүгү ошо омурткасы ооруйт экен, омурткасын дарылай берет. Анан кийин тазобедренный суставды рентген, простой банальный рентгенди кылбай, ошонун айынан өткөрүп жиберет. Же болбосо тизеси ооруйт да, тизесин дарылай берет. Рентген тартса тизеси таза. Белин тартса бели нормальный. Анан барып анан кечигип барган тазобедренный жана эки жамбашынын сөөгүн тартканда анан чыгып калат да ооруларчы. Анан ошо боль болот, кыймылы баягы эмете баштайт, кыскара баштайт, о бизче медицина тили менен ограничение движения деп коет. Анан басканда аксап басат. Ушундай да. Анан ошол акырындап мурун деген башында деген көп турганда, көп басканда ооруйт. Кийинчерээк оору күчөгөн сайын анан отурганда оору жоголот да, басканда эле болуп калат да. Анан 3-чү стадиясына жеткенде басабы, отурабы айырмасы жок, постоянно ооруп, кишиге баягы эме бербейт да, покой бербей калат. Ошол убакта анан кийин жана протезге барышка туура келет. Азыр деген эми мындай да век урбанизация болуп атпайбы? Продукттун баары химия, таза аба да жок. Жанагы бул шаарды көрүп атасыңар. Мондай күндөрү шамал болбогон күндөр кандай смог болуп атат. Анан кийин кыймыл жок. Баарыбыз машина менен эмеге чейин, туалетке чейин болсо да айдап баргың келет да машинаны. Кыймыл жок да. Анан ушунун баары ден соолукту эметет экен, жабыркатат экен. Мен айтарым ошо главный кыймыл экен да. Кыймыл кылыш керек. Анан туура тамактаныш керек. Экология эми ал биздин колубуздан келбей турган нерсе, ал баягы өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган нерсе да.